кымыз уулап Германияга келдик десек, сиз балким ишенбейт чыгарсыз. Буга биз башынан бери араң-араң ишенип келатабыз. Ошентсе дагы биз азыр Германиянын Уолбрун деген айыл аймагында Цолман аттуу аксакалдын үйүр жылкысын көрүп, кымызын ичкени келдик. Цолман аксакал бир эле кымыз эмес, бээни сүтүнөн косметикалык жана башка каражаттарды жасаарын дагы укту, калды дагы берүүдө ошонун баардыгын көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Жүргүлө, Германиядан кымыз ичип келеле. Ал жакта немис үй бүлө үйүр жылкы багат. Бээни сүтүнөн кымыз эле эмес, бет май, самын, шампунь өңдүү косметикалык каражаттарды жасайт. Жылкы союп, шиш кебек менен коноктойт. Мындайлар Кыргызстанда барбы? Адегенде эле бизди Баден-Баден шаарынан анча алыс эмес жердеги бул Мүлбен айылы биздин айылдын келечеги бар деген жазуу менен тосуп алды. Анан албетте Ханс Цолман көчмөн элдин сырттан келген кишиге дароо даам сунган адатын билеби? Айтор биринчи эле кымыз куйду. Баса үй ээси 6 жыл мурун азаттыкчылар берген калпагында жоготпоптур. Es war die letzte Woche einer aus Kirgise da. Also, Sie waren schon da? Und er hat gesagt, es hängt hier nichts von Kirgise. Мал жандуу эмеспизби? Дароо жылкыларга жөнөдүк. Карасам, бул жылкылар негедир мындай мага жооштой сезилип жатат. Өзлөрү келип, адамга жакын экен аябайчы. Сылап турат экен, коркпойт экен айтар. Ооба, кашаанын ар жагында ошон үчүн сага коркунучу жок. Биз азыр бул жерге кымыз фестивалине келгенбиз негизи. Анан эртең башталат кымыз фестивали. Германиядагы кыргыздар дагы келишет деп күтүп жатышат. Бул жакта азыр артыбызда Германиядагы биздин казак бауырдастар өзлөрү мындай чакан той кылып, чогулуп, беш бармак жасашып, кой союшуп, айтор жыргап жатышыптыр. Анан эми буюрса кымыз фестивалдан калганын айтып беребиз. Германияда жашаган казак туугандар бизден эртерээк келип, мында кадыресе той болуп жаткан экен. Эт менен кымызга самоордун чай кошулду. Аздан соң Кыргыздан которулган кадимки кызыл өрүк бийге чакырды. Сол жерге келіп тұрамыз, жылына 2 рет келеміз. Осылай бас қосып, тамақ ішеміз, қымыз ішеміз. Қырғыздарымызға бәрімізге сәлем. Прагада да жаңағы бауырларымызға, қырғыз не, қазақ не, өзбек не, бәрімізге бағаларымыз, бауырларымыз, бәріміз бір анадан шыққан. Бәріңізге сәлем. Аман болыңыздар. Біз мын жақта аман боласыз, сіздер ан жақта аман болыңыздар. Бул ферма куралганына 60 жылга чукулдаптыр. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда немис жоокери Рудольф Шторк советтик аскерлердин туткунуна түшүп, Казакстандагы түрмөлөрдүн бирине камалат. Катуу ооруганда бошотулуп, өмүр өлүм арасында калганда аны казак үй бүлө кымыз менен айыктырат. Ошондо эле Шторк мырза Германияга кайтканда бээ байлайм деп сөз берип, ишти 1959 жылдан баштайт. Ферма 60 жылдык тарыхында кыйла эле кыйын жолду басып өткөн. Жылкынын этин жемек турсун, сүтүн татпаган немис коомуна, демек жылкыдан өндүрүлгөн азыктар менен немис базарына кирүү оор болгонун Ханс Цолман эскерет. Ошентип акырындап өз кардарларын табышкан. Жыл сайын май айынын ар дем алыш күндөрү минтип кымыз фестивалин өткөрүп турушат. Ich darf Sie mal ganz herzlich hier begrüßen. Урматтуу биздин коноктор, кош келипсиздер. Бүгүнкү жолугушууга келгениңиздер үчүн абдан кубанычтамын. Биздин чарбабызда Казакстандан тарта түндүктөн Сибирге чейин, Монголиядан тартып Кыргызстанга чейин улуттук суусундук катары саналган кымыз жана бээнин сүтү өндүрүлөт. Бул суусундукту жасоо ыкмасын Европага алып келип эле тим болбостон, ошол улуттардын каада салтын бияктагы жергиликтүү жашоочуларга айтып берүү да биз үчүн абдан маанилүү. Бээнин сүтү өзгөчө даамынан сырткары ден соолукка да пайдалуу касиети бар экенин медицина тастыктаган. Негизи бул суусундук ар кайсы тилде, ар кайсы элде ар кандай аталат экен. Мисалы, Монголияда арак дешсе, башка айрым мамлекеттерде кымыз же кумыз дешет. Немис тилине ылайыктуу жана атаганда оор болбош үчүн биз бул азыктын атын кимис деп өзгөрттүк. Eine Ansprache angenehmeren oder verständlicheren Namen geben, den Kimis. Бул
учурда цолмандын бээлери тартип менен кезек менен саалганы кирип баратышты. Албетте атайын акырга жем салынгандыктан жылкылар үчүн бул жагымдуу процесс. Ал акырга жем атайын най аркылуу там баштан түшүп турат. Алар жем күйшөгүчө компьютерлештирилген машине саап бүтөт. Үй бүлөнүн жалпы жылкысы 400 чамалуу. Анын 200-ü саан бээлер. Алар күнүнө 3 ирет саалат. Санчы бирөө гана. Ал бардык процессти башкарат. Канчалык иш көптүгүнө карабай тазалыкты такай сактап турарына да күбө болдук. Процесстин мындан аркысын көрө албадык. Био кымыз деп патент алып, Германия түгүл, бүтүндөй Европада монополист болгондуктан кожоюндун ишкерлик сырын биз дагы түшүнүп, такый берген жокпуз. Ушул жерден Кыргызстандагы кымыз жасоо ыкмасына да токтоло кетсек, кеңири тараган жолу бирөө гана. Эчкинин терисинен ийлеп жасалган чанашты же бодомалдын терисинен жасалган сабаны куураган арчага, шыбакка же башкага ышташат дегенде. Анан саалган сүттү мурдатан сакталган көрөнгө кымызга кошуп куюшуп, даамын арттырыш үчүн күйгүзүлгөн сармайдан аз-маз кошуп, анан бишкек менен келиштире бышып, оозун жаап, бир нече саат ачтат. Ошондон кийин жыты буркураган кымыз даяр. Баса, кымыздын даамына жылкоттогон чөптүн да таасири бар деп калышат. Солман мырзанын кымызы кандай жасалаарын билбедик. Ыштуу чаначка куюлбаганына, май салынбаганына карабастан шылдырап суюк эмес. Даамы кыргызстандыкына жетпесе да, айырмасы өтө чоң эмес. Күчтүү ачтылбаса дагы, Европада жүргөн борбор азиялыктардын сагынычын таратып тамшантты. Бирок баасы кымбатыраак. Маселен, 200 граммдык бөтөлкөдөгү кымыз 3 евро. 1 литри 12, ал эми 3 литрлик канистрдегиси 38 евро турат. Ошентсе да көбүрөөк алгандарга кыйла арзандатып деле берип атты. Албетте, келген элге бээнин сүтү менен кымыздын саламаттыкка пайда таасири тууралуу дагы кенен түшүндүрүлдү. Аны элге илгери Казакстандан көчүп келген немис доктору илимий жактан чечмелеп жатты. В своей практике я рекомендую этот продукт. Мен өзүмдүн клиникамда бул азыкты боор оорулары, цирроз, ичеги ооруларына каршы сунуштайм. Кымыз ичегилердеги бактерияларды кыска убакытта эффективдүү баланстай алат. Кызыктай туюлушу мүмкүн, бирок ошентсе да мен кымызды депрессияга кабылгандарга сунуштайм. Кымыз табитти жакшыртып, маанайды көтөрүүгө, уйкунун жакшырышына салым кошот. Мына ушундан улам психосоматикалык коркуу, депрессия, невроз сыяктуу абалдын оңолушуна жардам берет. Ал эми бээнин сүтүнүн өзү болсо сапаты жагынан эненин сүтүнө жакындап кетет. Анда аллергендер азыраак болгондуктан сапаты, белоктук, витаминдик курамы боюнча бээнин сүтү уй менен төөнүкүнөн мыкты. Ошон үчүн Германияда эмчектеги балдарга бээнин сүтүн бергенге уруксат. Анткени андан аллергия болушпайт. Молоком кормить, потому что нет аллергии. Бул тапта ашканадагы кезек дүкөндөгүдөн кем болгон жок. Келгендер үчүн атайын жылкы союлган. Устукан менен уча тартпаса да, жылкы этинен жасалган даамдардан ооз тийди. Биз азыр бул жерде жылкынын этинен жасалган шашлык, анан манты заказ кылдык. Азыр шашлык бир аз кийин болот деди, мантысы бар экен. Бирок буга чейин биз кымыз ичтик бир стаканда. Кымызы Кыргызстандыкындай болбогону менен, ага жетпегени менен, бирок күчтүүлүгү ошондой эле экен. Анткени мен ичкенден кийин кадимгидей ичи сыйып. Бир аз кызуураксызбы ошондо азыр? Өтө кызуу эмесмин, бирок кымыз ичкендегидей абалдамын. Азыр биз мантыны күтүп атабыз. Бул жерде эң кызыгы бир эле казактар же болбосо кыргыздар эмес, ошол Казакстанда мурда жашап кеткен немистер же болбосо орустар дагы шашлыкты жана мантыны аябай заказ кылып, ошону жегенге ашыгып атышат. А мантыны ким жасаптыр? Мантыны бул жакта казактар жасашкан экен. Анан атайын жылкы союшуп ушул жерге баягы кыргызстандыктар, казакстандыктар, борбор азиялыктар чогулушту. А канчадан экен? Бул манты деген
3 евродан кен, бир порциясы 3 евро. Ошондо 1 манты 1 евродан болот экен. Шишкебегичи? Шишкебеги бир порциясы 6 евро экен. Жылкын этинен жасалган. Азыр биз баардыгын көтөрүп алып жөнөйбүз. Жүргүлө, Германиядан кымыз ичип келели. Ал жакта немис үй бүлө үйүр жылкы багат. Бээни сүтүнөн кымыз эле эмес, бет май, самын, шампунь өңдүү косметикалык каражаттарды жасайт. Жылкы союп, шишкебек менен коноктойт. Мындайлар Кыргызстанда барбы? stark angewiesen sind. Das ist das Pferd. Pferde, die uns Башында жылкыларды сойгубуз келген эмес, бирок сапаты мыкты болгон жылкынын этин убал кылып таштап салгыбыз да келбеди. Өзүм башынан эле жылкынын этин жеп жүрчүмүн. Ошентип анан жакшы касапкана таап, ошол жерден сойдуруп, этин алалы дедик. Азыр биз бир жаш, бир картаңыраак 2 жылкы сойдурдук. Алардын эттерин аралаштырып тамакка кошобуз. Негизи картаңыраак жылкыныкын шишкебек эле кылган оң. Анткени анын эти майлуураак келет. oder im Turniersport, das ist in der Regel mit Stress verbunden. Жалаң эле эт менен кымызга шыкай бербестен, Солмандардын үй бүлөсү жеңилирээк тамактарды дагы жасап атышты. Ханс Солмандын неберелери дагы айылдык кыргыз кыздарындай эле кичинесинен жумушка бышып атканы көңүлдү бурду. Бирде мынтип ашканада жардам берсе, бирде чарбага кол кабыш кылып атканын байкадык. Бул учурда алар теңдүү коноктор жылкынын жанынан чыгышкан жок. Өзүңүз байкагандай, дүкөнүндө кымыздан башка косметикалык каражаттар да тизилип турат. Кожоюндун айтымында башка шаарларда ушундай бир нече дүкөндөрү бар экен. Андан тышкары, эгер жеткиртип берүүнү кааласаңыз, кошумча акыга каалаган жериңизге алып барып беришет. Кымыздан косметика чыгаруу качан баштадыңар жана бул идея кантип келди силерге? Vor ungefähr 30 Jahren, weil die Биз кымыздан косметикалык каражаттарды өндүрүүнү 30 жыл мурун баштаганбыз. Бээнин сүтү адам терисине абдан жагымдуу экенин байкагандан кийин ушундай чечимге келдик. Учурда биз косметикалык каражаттардын 2 түрүн чыгарабыз. Бири кымыздан, экинчиси болсо бээнин сүтүнөн жасалат. Самын, бет май, жуунучу лосьон чыгарып жатабыз. Булардын баардыгы кесилген, кургак териге абдан жагымдуу. Ошондой эле тери оорулары менен да жабыркагандарга пайдалуу. Бул бет май терини жумшартып, жакшы таасирин тийгизген үчүн абдан көп сатылат. Атайын өзүнүн кардарлары да бар. Бул болсо сууга түшкөндө жуунуучу гель. Муну чачтын какачын кетирүүчү шампунь катары да колдонсо болот. Ал эми бул бээнин сүтүнөн жасалган каражаттарды атайын бир компания менен биргелешип чыгарабыз. Био деген жазуусу курамында эч кандай химиялык кошулмасы жок. Таза компоненттерден өндүрүлөт дегенди билдирет. Атайын сертификат алып, Германиянын тиешелүү мыйзамдарына ылайык чыгарабыз. Косметикалык каражаттын баардыгын биздин өнөктөшүбүз чакан компания чыгарып берет. Биз болсо аларды чийик зат менен камсыздап турабыз. Үй бүлө борбор азиялыктар менен тыгыз байланышып турат. Буга чейин Кыргызстанга да барып, кыдырып, ал жактагы кымыз өндүрүшүн иликтеп келишиптир. In Kirgisistan haben wir ein bisschen Einblick bekommen, aber nicht allzu groß. Also es gibt Кыргызстан абдан керемет өлкө экен. Бийик тоолордон, ысык көлдөн абдан катуу таасирлендим. Көчөдө сатылган кымыздан татып көрүү мүмкүн болбоду. Ал эми нарын тараптан ооз тийген кымыздын даамы ушул күнгө чейин таңдайыман кетелек. Чынында эле сонун экен. Бирок атайын кымызды ачытып, аны сатыкка чыгарган чоң өндүрүштү байкай алган жокмун. Үй бүлөлөр жеке өзлөрү үчүн, же күнүмдүк каражат табуу үчүн эле кымыз ачытып сатышат экен. Бизде болсо маселен күнүгө 80ден 100гө чейин бээ саалат. Аларда 15дей адам тейлейт. Бээлер жайыгышы дебей саалат. unterstützen das auf jeden Fall. Албетте, атайын сайты дагы бар. Ал жакта өндүрүлгөн азыктарын эле эмес, жылкынын өзүн дагы сатыкка коюшат. Маселен, мындан кулунтайлардын баасы 800-900 евродон башталарын көрүүгө болот. Мунун баары менен таанышып, Солмандардын үй бүлөсү 60 жылдык тарыхында бээнин сүтүнөн түрдүү азыктарды өндүрүүнү базар экономикасына дыккат шайкеш келтиргенин баамдадык. Если это в условиях Германии, с ее все-таки... Эгер бул Казакстан менен Кыргызстанга караганда бул жагынан аянты менен мүмкүнчүлүгү аз Германияда ишке ашып жаткандан кийин силерде эмнеге болбосун? Бул силерде салт, каныңарга сиңген нерсе эмеспи? Жаратылыш шарты, туют базасы мыкты.
Ал жакта пекене бойлуу, суукка байымдуу, картээп оттой алган жылкылардын породасы сакталып калган. Демек, бул иш Германияда телчигип, немистердин жылкыга карата кандайдыр бүшүркөгөн мамилесине карабай кулачын жайып жатканын эске алсак, силерде ишке ашырыш оңой. Бир эле бизнес жагынан эмес, саламаттык жагынан алганда да. Здоровье людей, населения, о нем тоже надо заботиться. Чын эле тарыхта айтылгандай 5,5 миң жыл мурда жетте байыртан бери кымыз жасап келаткан борбор азиялыктар азыр өндүрүштү мына ушундай жолго койсо неге болбосун? Кыргызстанда барбы деп да издеп көрдүк. Жүргүлө, Германиядан кымыз ичип келеле. Ал жакта немис үй бүлө үйүр жылкы багат. Бээни сүтүнөн кымыз эле эмес, бет май, самын, шампунь өңдүү косметикалык каражаттарды жасайт. Жылкы союп, шиш кебек менен коноктойт. Мындайлар Кыргызстанда барбы? Батыш өлкөлөрүндө кымыздан түрдүү косметикалык каражаттарды жасап жатышса, ал эми Кыргызстанда кымыздын арты менен туризм тармагын колго алгандар бар. Биз бүгүн кымызды механизацияланган жолдор менен жасагандарды издеп жүрүп, мына ушул чарбаны таптык. Чүй өрөөнүндөгү бейиштин бир төрүндө болгон Белсаз жайлоосу Гегете капчыгайында жайгашкан. Чайыттай ачык күңкү теребелде үйүр жылкы жай оттойт. Тоонун жашыл чөбүн оттогон жылкы тамшандырган кымыз берет. Бул табият койнунда деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте Белсаз кымыз менен дарылоочу комплекси бар. Комплекстин кызматкерлери кымыз сезонунун ачылышына камылгаларын көрүп жатышат. 4 айга созулган кымыз маалында бээнин сүтү менен ден соолугун чыңдап алууну каалагандардын аягы үзүлбөйт. Жака киргенде чочубасын деп коюп беребиз да музыкасын. Анан музыканы дагы ушундай бир спокойный классический музыка подбирать эткенбиз да. Тынчыраак. Бээлер да өздөрү да ушуга көнүп калышат, ушу музыкагачы кадимкидей. Анан уже ушу музыка чыкканда өздөрү келишип, мындай тизилип, ушуга даяр болуп калышат саангачы. Мына музыка болуп атканда, булар өздөрүн бош кое беришип, бизге эң негизги сүттүн эмеси, көлөмү анча-мынча болсо да көбөйүп берет да биз үчүнчү. Анан биз мындай да саап көргөнбүз. Тигиндей да саап көргөнбүз. Анан ушул процесс эң ыңгайлуу болуп калды да, эң жакшы болуп. Бул жерде бээни саап алуу баштан аяк автоматташтырылган. Көп колду байлабайт. Дүйнөлүк классикалык шедевр музыкалар ойноп турат. Бул сезимтал жаныбар жылкы турго киргенде стресске кабылып, желини ийбей койбосун деген амал. Музыка жылкыны да жошутат. Бээлер саалары менен сүтү түтүктөр аркылуу темир чакага топтолот. Касымбек мырза челектин толоорун күтүп турат. Коңгуроону басаары менен идишин көтөргөн эс алуучулар пайда болот. Бээнин сүтү оору сыркоодон алсыраган организмди калыбына келтирүүдө миңдимеле. Курамында антиоксиданттар жана С витамини абдан көп. Дартына даба издегендерге дарыгерлер өздөрү сунушташат. Жыл сайын келип жүргөн коноктор сезондун ачылышын күтпөй эле ат арытып, коңшу өлкөлөрдөн келип калышкан. Бул жерге уже 10 жыл болупту келип жүргөнүбүзгө, уже 10 лет уже как. Ошол 2006-жылы биринчи раз келгенбиз. Сол келип сол саамал енді өзіміз печень, по печени деп өзіміз солмен не осы жерге келіп қалғанбыз енді осы жерге біз. Сол бірінші раз келіп ішкенден кейін сонымен уже, как говорится, влюбились эти горы. Осы жерде ғана Қасым әке, бәрі ембердер, алмастар, осы жерде балалар бәрі не қылады. Как себе домой ғой енді келіп жүргенбіз осы жерге уже. Перед, как сюда выехать, бывает, там анализы по-своему, каждый не сдаем как-то. По приезду отсюда сдаешь анализы. Сдавать вообще соотношение, действительно изменения, сильные изменения. Да?
Кымыз илгертен сабаада кол менен бышылчу. Азыр баары механизацияланыштырылган. Мынакей бышкан системасы ушул эмеде хоть канча коюп койсоң ошо эмеде иштей берет, бышып. Эң эмеси редуктордун күчү менен коленчатый бал иштеген сайын биягы иштеп турат. Мында мотор 250 мотор турат. Мындан на счет алгандан кийин и колебалка бар да. Иштеп. Канча мүнөт коесуз? Эми муну саат коюп койсоң да болот, 1 саат коюп койсоң да болот. Кымыз жакшы алыш үчүн адам баласына баягы кол менен эметкенден көрө муну иштете коет. Бул биз мынакей ушу өзүбүз менен тоодон алабыз ушул арчаны. Анан ушу арчаны илгертен эле кыргыздар арчанын түтүнү менен эле жашап келе атпайбы, ошентип аластап эле үйүн аластап эметип. Анан кийин ушу биз биякты отту күйгүзөбүз. Отту күйгүзүп, анан кийин кадимкидей жана катуу аябай густой түтүн чыгат да ушул жерден. Бул мындай жалбактап эмедей болуп күйбөйт, мындай түтөйт да өзү, түтөп күйөт. Түтөп күйгөндөн кийин анан кийин ушу түтүнү бияктан келип туруп, бул бочканы биенен оодарып туруп, көмкөрөсүнөн оодарып туруп коюп коебуз биенен. Биягын тряпка эмелер менен жаап коебуз дагы, анан кийин ошо менен анан ышталат. Ошондо биз где-то бер жагы бир 3 саат, 4 саат ыштайбыз. Ошо бочканы. Жумасына бир жолу. Жумасына бир жолу. Кулундардын да бакчасы болоорун билчү белеңиз. Мына ушул бөлмөнү биз садик деп коебуз да. Кулундардын мынакей садиги да. Анан ошо биенен эртең менен кулундар, жылкылар өзү аябай акылдуу эмелерден болот. Ошон үчүн эртең менен келгенде мына буларды садик деп бул кулундарды эметкенде булар өздөрүнчө бөлүнүп, мына бияка бөлүп чыгып кетишет. Бээлери болсо анан жайлоого бөлүнүп кетишет. Бакчадагы кулундар тартипке көнүп калышкан. Могу клетканы ачып беребиз. Ачып бергенде тиги кулун келип мына уже сурап атат. Тиги эмени келип сурап, анан тигини эми баштайт биеничи. Биени эми баштагандан кийин анан тиги бие ийип берет. Ийгенден кийин анан кийин тиги кулунду кайра чыгарып, анан уже тиги дайын аппаратты салабыз, анан кийин ошо аппарат менен анан сүтүн алабыз. Ушуну биенен сүттү дагы ошентип алдап алабыз да бизчи. Мындай жөн эле бере бербейт ал бие дагычы. Биз ачканда чыйылдап атканын угуп атасыңар да. Бул майлаган негизи майлап деле коймокпуз мунучу. Бул негизи өзү тиги кулунга сигнал да. Бул эшик ачылып атат да. Минткенде анан тиги көп кулундардын арасынан өзү бөлүнүп келип, анан кийин эми баштайт биеничи. Тушки иси кыргыздын, тери иси эмеси, анан комуздар бар болчу, илбей коюшуптур да. Кээ бирлерге суранат. Тияка жатпайчы, бизге бозуйга салып бергилечи депчи. Бизнес демекчи комплексин кожоюну Эмил Тулкиев кымыздын арты менен чарбасын кирешелүү эс алуу жайына айланткан. Шарты жагынан жайлоодогу үйлөр шаардагы мейманканалардан калышпайт. Мынакей. Бул 3 кишилик орунда. Пока еще не заправлены они, но уже даяр, да, булар киши эметкен. Келгенде простын беребиз, наволочкасын беребиз. Анан ошо менен өздөрү заправлять этип эметип алышат да. Коноктордун саламаттыгына кам көрүлүп, табигый азыктардан жасалган тамак аштар сунулат. Келген туристтердин ар кимдин өзүнө жараша минибус бар да, диетологдор бар, алар менен макулдашып, ошого жараша тамагын беребиз. 3 маал беребиз. Эртең мененкисин молочный, андан кийин 2 маал ысык тамак ичет. Бул жерде кухняда бардыгы автоматташтырылган, идиштерибиздин бардыгы мынакей машинеге жуулат. 2 машинкабыз бар, холодильник. Биякта электрический газдарыбыз бар. Бул жердеги клиенттер бардыгы аябай ыраазы болуп кетишет. Бул жердин дарычылыгы, абасы өзү да дары, сүтү да дары. Келген адамдардын бардыгы ушунчалык жакшы болуп кеттик деп жыл сайын келип турушат.
Эмиль мырза 5 жылда эс алуучуларды тартуунун жолдорун мыкты өздөштүргөн. Тоо борундагы булактан ногун буруп келип, ысык суусу менен жуунуучу жай курган. Ал эми телефон байланышын атайын эле али күнчө тарттырган эмес. Коноктор калаанын ызы чуусунан алыстап, нерв системаларын эс алдырып алсын деген ойдо. Жайлоодогу заманбай жашоо деп ушуну айтса болчудай. Потому что элдер комфортко көнгөн, үйүнөн чыкпай туалетке барып көнгөн, ысык сууга көнгөн, мустак суу, ысык суу, жылуу сууга жуунуп көнүшкөн. Анан ошого баягы мезгилдин талабы экен да бул. Ошонун баарын азыр биз дагы ошого жакындаталы деген ой болду да. Ошону келип мынакей мондай машинкаларды коюп бергенбиз. Эс алуучуларга келип булар 10 күн келип атат да, мындай айтканда 10 күн жашайт дегендечи. 10 күн жашаганда, соответственно, өзүнүн кийимин, жана туалетный принадлежностьтарын бүт баарын тазалап эметип турушат да, мына жууп өстөрүнө мындай шарт түзүп бергенбиз. Анан ысык суусу бар биякта, мына ысык суусу бар. Ысык суу, мустак суу, бүт эмесинин баары бар. Душу бар биякта мынакей. Кааласаң бүт ыңгай шарты менен коттедждер. Этносилди сүйгөндөргө керегелеринде карышкыр, түлкүнүн терлери илинген боз үй. Белсаз эс алуу жайы Союз мезгилинде алдыңкы чарбалардан болчу. Кийин колхоздор менчикке өткөрүлгөндө немис улутундагы жергиликтүү тургундар колго алган. Тулкиевтердин үй бүлөсү чарбаны сатып алып иштете баштаганына 5 жыл болду. Эми бул немистер деген баары бир өзүнүн мекенине кайтат экен. Алардан кийин ошо биз ушу семьябыз менен ушул жерде баягы кыргыз деген баары ата бабабыз немебизден калган эмелерди ошол жерде алып иштетели деп Facebook, Одноклассник жана интернеттерге рекламный роликтерин жиберип, ар ким өзүбүздүн жумушубузду аткарабыз. Ошо семейный бизнес бул. Бизнес демекчи комплекстин кожоюну Эмиль Тулкиев кымыздын арты менен чарбасын кирешелүү эс алуу жайына айланткан. Тоо койнундагы жайлоодо коноктор үчүн бардык ыңгайлуу шарттар каралган. Кымыздын аркасынан болуп атат да ушунун баарычы. Себеп дегенде кымыз болбосо мына ушундай шарт да болмок эмес. Ушундай инфраструктура, ушундай суу да келмек эмес бияка. Ушундай шарт да момундай үйлөр да салынбак эмес. Баягы башталган нерсенин бүтүшү бар дегенде мынакей бул жердеги Солмандардын ранчосундагы той дагы таркап, кыргыздар дагы кетип атышат. Көрүп турганыңыздардай колдору кур эмес. Кана туугандар, эмне алдыңыздар, эмне менен кетип атасыздар? Кандай болду? Кимден баштасак? Биз бияка келип кымыз сатып алдык, анан сүтүн үйгө барып аралаштырып. Сүт экен, самал кылып ичели деп. Өзүңөр жасайсыңарбы? Жок, бул жактан сатып алдык. Жактыбы? Жакты, аябай жакты. Жакшы жасашыптыр. Айзада сизгечи, сиз сиздики көбүрөөк го. Бул жерде атайын жанагы кремдер жасалат экен, кымыздан же болбосо бейни сүтүнөн косметика жасалат экен. Ошондон мындай пайдаланып көрөлүчү деп алып көрдүк да. Буга чейин колдонуп көргөн эмессиз? Буга чейин колдонуп көргөн эмесмин, бирок бүгүн сураштырып көрдүк. Бул жакшы сертификаттар менен жазылган экен. Пайдаланып көрүш керек. Сизге кандай жактыбы мына кымызды накка өндүрө турган аймактан миңдеген чакырым алыста турган жерде атмосфера кандай экен? Окшоштубу? Бир жайлоого окшоштубу? Баары азыр баягы жаратылыш гүлдөп турган учур экен, абдан баардык нерсе гүлдөп, жайнап, жапжашыл болуп турган учур экен. Анан ошол жерге келип, атайын бул жерде жүздөнгөн бир бээлер саалат экен, ошол жерге келип кымыздын даамын татыш абдан эле кызыктуу болду. Баягы мындай киши көптүгүнө мен таң калдым. Бир малда кымыз түгөндү, манты түгөндү, шишкек жылкынын этинен жасалган ошол түгөндү деп айтышты. Бул мен үчүн абдан мындай таң калыштуу көрүнүш болду да, чындап айтканда. Эмнеси жакты өзүнчө мындай сизге абдан таасирленген эме болду? Биздин өзүбүздүн кыргыздын кылымдан келе жаткан берки традициябыз, өзүбүздүн ушу немистердин колунан, сиз айткандай, немистердин колунан ичип атканбыз, биз үчүн аябай таң калыштуу болду да. Кымыз аябай жакшы экен. Самал сүтүнөн, менин самал сүтүнөн ичтик. Аябай жакшы. Эмкиде.